Эми мен дагы бир маалыматты уктум şu карыялардан. Чүй боорунда жайлоодон мал жакага түшүп, күз токчулукта мана сугабыз деп 3 кысыр бие союлуп, эл келип, анан эртең менен эл чогулуп, дөңчө, анан ой жерге бата кылып, биелер союлуп, эл казанга салып, от жагып, анан Келдибек бабабыз баштаган экен да манасчы. Ошо менен бир аз тамагым сарымай жутайын деп токтосо, жылдыздар тарап калыптыр асманда. Элдин баары отурган жерден отурат, мал тийгенбей калды. Ал убакта койлорду саачу эле, койлор салынбай калды. Чыгып, от өчкөн боюнча эт жийки. Этке дагы отто койгонго үлгүрүшпөптүр да. Унутуп койгон да. Унутуп койгон. Мына Арыстанбек бабабыз айткандай, тар дүйнөнү унутуп, кембей иште жүргөндөй болгон да, бар. Арбалып калган да. Өзүңүз элестетип көрүңүз. Мына Саякбай бабабыз айтканда, Чыңгыз Айтматовдун эскерүүсү бар го, жаан төгүп жибергенде эл козголбой, жаан төккөнүнө карабай. Чуркап барып деген навестин астында тура калгандан карасам эч ким ордунан козголбоптур деп. Мына бул чындык да. Эми биз албетте Саякбай бабабыз жөнүндө, Сагынбай бабабыз жөнүндө маалымат кеңири да. Кечеүнкү, жакында эле болгон кишилер. Ошон үчүн андан бир кылым мурда өткөн Келдибек манасчыбыз жөнүндө сөз көп болбой, билген адамдар азайып, ошон үчүн кандай бир көмүскөдө калгандай болот да. Чын-чынында келгенде мен ырымдап айтат элем, азыр жаш манасчылар Келдибек бабабыздын арбагына жылына бир жолу таазим кылмайынча бийик көтөрө албайт деп ойлойм да. Ошо кишинин үлгү кылып бизге мурас кылып калтырган обондуулугу, көркөмдүүлүгү, мазмундуулугу, таасирлүүлүгү, анан өзү берешен, айкөл, март, жөнөкөй, мээримдүү, ушул сапаттарга умтулуш керек. Келдибек бабабыздын арбагын ыраазы кылмайынча чоң манасчы болбойт деп ойлойм.